айтасыңарбы? Жакшы элеби? Жакшы, бул жерде ушул жердеги адамдар менен бирге иштеп атасыздар да, биргеликте да. Жакшы иштеп жүрөсүздөр. Өзүбүз карап турабыз сиздерди. Ушкубасаңыздар да, сиздердин башчыңыздар менен дайыма биз сүйлөшүп атабыз. Кандай болуп жатат, эмне болуп жатат, ошон үчүн биргеликте иштей бериңиздер. Буюрса дагы азыр башчыңыздар келсе, бул жерде ишти дагы күчөтүп тездетип баштайт. Ийгиликтер болсун, балдар. Рахмат. Сизден интервью алалы, Баткен курулушу. Мектептин курулушу бүгүнкү күндө ошол Өзбекстан менен болгон, ошол Баткен облусундагы кызматташтык. Ушул 2021-жылдын башында билесиздер, эки өлкөнүн башчылары Шавкат Жапаров Ташкент шаарына жолугушуп, бир канча документтерге кол койгон. Ошол документтердин ичинде эки мектепти Баткен областына салып берелеп чечти. Бул бир мектепти биз Делек районундагы Маргун айылына деп чечтик, экинчи мектепти Баткен району Самарканддык айылына. Бул мектеп 330 орундук мектеп болуп саналат. Азыр биз адистер менен Кыргызстандын ушул имаратка жооп бере турган кишилер менен сүйлөшүп, ушул жылдын аягына чейин бул мектепти биз бүтүрүп беребиз деп мындай пландаштырып жатат. Бул мектепте азыркы күндө Өзбекстандан дагы жана иштеген балдар чыгып атат. Ошол менен бирге ушул жердеги жергиликтүү балдардан дагы өзүнчө бир топ түзүп туруп азыр иштеп жатабыз. Маселе бул Өзбекстан мамлекетинен Кыргызстанга алып келген курулуш материалдар боюнча дагы башында кичинекей маселе болуп өттү. Бирок бажы кызматы маселени чечип, бүгүнкү күндө достук жардам берүү менен ошол менен бирге мыйзам чегинде бул курулуш материалдарды бул жака келип берип жатабыз. Курулуш материалдарын Өзбекстандан ошол бул жака жеткирүүдө баягы посттордон тоскоолдуктар болбойт. Буга чейин болуп келген да туурабы? Жок, биринчи баштарында албетте ар бир мамлекеттин мыйзамы бар. Чегaradan өтүлгөн мыйзам багыт боюнча иштеп атат. Бирок биз буну сүйлөшүп туруп, биздин Кыргыз Республикасы мыйзамына жараша биз азыр сүйлөшүп алдык өзбек тараптары менен. Бажы кызматы дагы буну көзөмөлгө алып турат. Бүгүнкү күндө посттордон эч кандай буларга тоскоолдук жок. Рахмат. Буга чейин ушул мектеп жанагы спорный болуп келгенде бул жака курабыз, тиги жака курабыз деп. Бүгүнкү күндөгү ушул тандалып алынган орду сиздин пикириңизде кандай? Ушул учур талабы, коомчулуктун пикирине кошуласызбы деген? Бүгүнкү күндө Баткен областында өзү баары бир көптөн бери салынып аягынан чыкпаган объекттер, сус объекттер бар. Ошонун ичинде бир канча мектептер бар. Мектептерге аябай аракет кылып жатабыз. Ошону менен бирге жана апрелдеги болгон мамлекет башчысы 8 мектепке акча берип туруп азыр салынып атат. Буюрса могул бир айдын ичинде ошол 8 объектти биз бүтөбүз. Өзбекстандан бере турган мектеп түшүнүшүбүз керек. Ар кандай акимдер, эл айыл башчылар, элдер ар кандай мындай сураныштарды айтты, пикирлерди айтты. Талаш болду бул мектептин дагы. Бүгүнкү Самарканддыкта азыр турган мектептин орду дагы бизде талаш болду башында. Кээ бирөөлөр бир айылга салабыз, экинчиси айылга салабыз деп туруп, эки айылдын адамдары ары бери болушта. Бирок биз бүгүнкү күндө могул жерде тандап алган жерди мындайча айтканда жетекчилер туура чечим кабыл алды. Чечим менен ушул жерге эч кимди укпай ушул жерге түшөт дедик. Себеби дегенде биз тиешелүү анализди жасап көрдүк. Бул мектеп өтө туура болот. Ортодо турган мектеп 330 орундук. Бүт айылдагыларга дагы жолдун четинде дагы ошону менен бирге мына айылдын ортосуна түшүп, ушул жерде биз чечим кабыл алдык. Жер биз бошотуп бердик ушул мектеп салууга. Чоң рахмат. Урматтуу достор, бүгүнкү күндө ушул мектептин 30% бүткөрүлдү деп айтып атышат. Учурда жумуш кызуу жүрүүдө. Бул жерде 30дай ушул Өзбекстандан келген куруучулар бар экен.